Assalamu alaikum, hurmatly görүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр, жылкы кээрмандары. Бүгүн Жалал Абад, Базар Коргон, Ахман жергесиндебиз. Ошол жерден мындай улагы тамай 3 жылдан бери куугазык болуп турган ат сатууга чыгып атат. Кезинде 2 жыл катарынан айгыр коюлган экен эке. Ошол жакшы. 2 жылдан бери курукта багууда турат экен туугандар. Ээси Россиядабы аке ошондо мен түшүнүгүм боюнча. Россияда экен. Баягы кечирээк келет окшойт быйыл аке. Суу буткунча жаз келип кетет экен. Ошого байланыштуу эми эртерээк азыр уже аттарды суутуп башташты эл. Эси чыкса берели, элге салып коелу деп мени чакырган жай экен. Азыр телефондо дагы байланыштык. Баасын дагы болушунча жөндү койгон аракет кылдык эси менен сүйлөшүп. Канчага коюла турган болду аке баасы? Жакыны 800 800 миң сомго коюлат экен. Анда эмесе маалыматын айтып баштай берсек аке, бул аттын жашы кандай болуп калат азыр? Асыйга эсептегенде 6 асый болуп калат. 5 асый. 5 асый болгондо 8 жаш болуп калат экен, а? Машалла, маке, раса күчкө толгон убак экен аттын. Менден узун. Мен өзү 1.87 чыгам. Бул ат канча чыгып калат дейсиз аке? 62-63-ке тартып алып кете берет. Урийинге, а? Урийинге тартып берсеңиз 62ге. 62ге тартып алсаңыздар болот экен, маке. Мен өз боюм 1.87. Мен деле кичинекей эмесмин. Маке, 1.87 мен дейт Кароого экен. жош. Өтө жош. Жаш балдарына карайт үйдө ошо. Мингенге караганга кандай эке? Жош. Жош, а? Өтө жош. Туугандар, эмне себептен минбей атабыз муну? Даже каңтарлы эле экен. Бул кайсы айда кирген дедиңиз? Февралда багууга кирген мойдон ушул жерден кыймылдай эле экен ат. Жемин суусун ушул жерден ичет экен. Ана эмнеге тушап койду деп да сурап көрүшүп. Маке, бутуна тушаган себеби жерден ойнойт да. Эки жак ойнойт ата. Эки жак ойнойт. Анан бир жер бир нерсе кыла болбосун деп ошо тушап эле койгонбуз. Ошол жерде байланып турат. Жай менен ошол жерде куугазыкта. 3-жыл. Ошо 2 жыл катарынан үйүргө коюлган. Ошо үйүрдөн кийин 3 жыл катарынан уже куугазык турдубу аке? Ооба, быйыл 3-жыл. Жакшы. Аке, ден соолугу жеби чий көрүнүп турат аке. Буту колу таза экен. Таза. Мен дагы жакындан тартып кое берейин буттарын дагы. Таза. Окей. 4 казык таза туугандар. Эми азыр минейли десек, жайы менен турган ат. Ооба. Аспадык дагы. Таң ашырылбады дең, а? Таң ашырылбады. Жакшы, маке. Аке, баасын канчага коебуз деди? Жакыны 800 сом содалашабыз. Ооба. 800 миң сомго коюлат, а? 800 миң. Анан породасын дагы айтып өтпөйсүзбү аке, кандай породада кат болуп калат бул? Бул аралаш. Европа менен кыргыз жылкы аралаш. Европа менен кыргыз жылкы аралаш. Эне жагынан болуп калабы, кыргыз же ата жагынанбы? Эне жагынан болуп калат. Эне жагынан болуп калат, а? Жакшы. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, колдон келишинче тегерет тарттык, маалыматын алдык. Аке, мындай кичине жетелеп койсок кандай болот аке? Мындай Азыр немеси бар да? тушосу бар, а? Тушосу бар да. Тушосун чечпей эле коелу аке, а? Ооба, эми азыр. Болду. Мен мындай атты кыймылдатсаңыз аке биякачы. Кичине кыймыл аракетин дагы тартып коелу. Жеңил. Мынакей. Урийинге туугандар 62-63кө алсаңыздар болот мынакей. Аттын алды аркасы кенен жакшы нерсе экен. Анан аке, улагын кандай бу, такшалганбы? Улагы эми акам келип кетип эле бир салып эле мындай неме кылып атат, чабып атат. Для интерес өзү гана салат, өзү гана чабат, а? Ооба, өзү чабат. Бирок вариант аягына. Чоң палбандар минген эмес. Жок, андай минген эмес. Бирок вариант чуркайт, кирет. Кудай кааласа жакшы суутуш керек экен, а? Жакшы суусу келсе ошо чапса жакшы. Эми өзүбүз монтип мине алып алганыбызда эми жакшы эгесине берели. Ооба. Болду аке. Базарыңызды өсүн, жакшы сатып алың. Анан кимдин номери? Ошо акаңыздын номери коюлабы, кандай болот аке? Сиздин номериңиз бар. Болду аке.